2020 жыл мен эс алуу жылым болгон. 2021 болсо күчүмдүн баарын жумшайм. Жашообузда чоң чечимдер бар. Аны менен бирге майда чечимдер бар. Көбүнчө аларга көп деле көңүл бурбайбыз. Алар чогулуп отуруп, сени алсыз кылып, энергияңды жеп баштайт. Мээңдин толук кандуу иштешине тоскоол кылат. Анын баары чогулуп, күн сайын өзүңдү жегенге, өзүң менен урушууга алып келет. Себеби баарын эртеңкиге калтыра бергенсиң. Эч нерсе чечпейм деп чечкенсиң. Ал деле чечим да. Жашообуздун ар кайсы деңгээлинде ошол учурдун талабына ылайык ар кандай чечимдерди кабыл алуу биздин башкы сынообуз. Айланаңда дайыма ар кандай окуялар болуп турат. Дайыма жаныңда мээңди бир нерсе менен толтурган акылдуу табылып турат. Ошонун баары жашоого болгон көз карашыңды калыптайт. Мээңдеги психологиялык тоскоолдуктарды ошол жаратат. Дал ушул жашоонун тажрыйбасы деп атасак болобу? Бул дүйнөгө келген максатыңды орундатууга, чыгынууга тоскоол кылат. Сага эмне керек экенин так жана даана билесиң, бирок кандайдыр бир себеп менен эч нерсе кылбайсың. Дайыма бир себеп табылып турат. Нервиңди башкара албай калдың, же бир коркуу сезимдер, өзүңө шылтоо таппаган учур болбойт. Чын жүрөгүңдөн каалап, күйүп, жанып жатканыңды билесиң, бирок баары бир эч кандай кыймыл жок. Жаңы жашоо башташ үчүн баарын таразалап, туура багытта, тынбаган аракет кылышың керек. Аны ишке ашырганга, өзүңдү толугу менен арнаганга, тынбай аракет кылганга милдеттүү өзүң. Биз көбүнчө ичибизден айткан сөздөр. Билем эмне кылышты, бирок азыр эмнегедир каалоо жок, жөн койгулачы мени. Билем эмне кылышым керек экенин, баарыңар эле кыйынсыңар, жакында кылам, азыр эмес бирок. Баары арта жаттыңар, тынчтык бергилечи мага. Силерден эч нерсе керек эмес. Чындап эле жашооңду жакшы жакка өзгөрткөн кезде кылышың керек болгон эң маанилүү нерсе токтобой кыймылдайм деп чын жүрөгүңдөн чечим кабыл алуу. Жеке ааламыңды өзгөрткүң келеби? Сенден эң башкы талап кылынган нерсе чечим кабыл ал. Болду. Агым менен кете бергенден, же жылбай ордуна тургандан тажаган болсоң, жашооңдо жакпаган нерселер бар болсо, карап отурбай кабыл алып сал да ошол чечимди.